Окуу жылынын башталышына саналуу гана күндөр калды. Ага карата ата-энелер балдарын мектепке даярдоого кийим, кече, окуу куралдарын алып берүүдө. Балдарды кийинтип мектепке жөнөтүүгө канча акча коротушат? Ата-энелердин жообун уктук. Кымбат экен, 5 бала окуйт, 50 миңден ашат го. Китеп дептерлери да бар, кийимдери да бар, сумкасы да бар дегендей. Базардагы баалар кандай экен сиздин оюңуз боюнча? Көбүнчө эле кымбат болуп атат го. Азыр ак көйнөгүң эле 600, 800 болуп калыптыр. 15-20 кетип калат бир балага. 7-8 миң кетет. Бир балага, 5 миңдей кетет го. Мына кичинекей 1-чи класска. Ато чоңдорго өтө эле көп кетти. 30 миңдей кетти мына 3 балама. Былтыры 20 миң алып келип бүтүргөн болчумун. Быйыл эми билбейм, 3-чү балам да кошулду. 3 кызыма 20-30 миңдей кетет. Где-то 10 миңдей кетти, азыр иши алып бүтө элек. бир балага. Ооба, бир балага. Таныш товарлар арзан эле экен, жакшы эле. А сиз мектепке балаңызды даярдоого канча акча кетирдиңиз? Комментарийге пикир калтырыңыз.